Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биз кеп кыла турган сөзүбүз, темабыз төл жана бөтөн сөз деп аталат. Биз кээде оюбузду билдиргенде, пикирибизди айтканда башка бирөөнүн сөзүнө муктаж болуп калабыз. Жана башка бирөөнүн сөзү өзүбүздүн сөздү ынанымдуу, ишенимдүү кылыш үчүн пайдаланылат экен. Мына ошондой учурду биз төл жана бөтөн сөз деген түшүнүк менен карасак болот. Мисалы, роза тартуулаган колдор көпкө чейин роза жыттанып турат деген чыгыш макалы бар. Деген сүйлөмдү карасак, деген чыгыш макалы бар деген бул автордун сөзү же болбосо өзүбүздүн төл сөзүбүз. Ал эми роза тартуулаган колдор көпкө чейин роза жыттанып турат деген бул тырмакча калынып баштамга менен жазыла турган, эч кандай өзгөртүүсү жок түз берилген башка бирөөнүн бөтөн сөзү. Чыгыш макалында айтылат деп кош жекит коюп, андан кийин башка бирөөнүн сөзүн өзгөртүүсүз жана андай эле тырмакча менен баштамга алып жазсак, мындай болот. Чыгыш макалында айтылат, роза тартуулаган колдор көпкө чейин роза жыттанып турат. Же болбосо төл сөз бөтөн сөздүн ортосуна келип калган учурлар да бар. Тагдыр сага лимон сунса, сен андан лимонад чыгара бил деген макал мага жакты деген сүйлөмдү алсак, эгерде биз төл сөздү, өзүбүздүн сөзүбүздү башка бирөөнүн сөзүнүн ортосуна колдонсок, анда тагдыр сага лимон сунса дейт мага жаккан макалда деп сызыкча коюлат, сен андан лимонад жасай бил. Мына азыр астыңарда чыгып аткан сүйлөмдөн тагдыр сага лимон сунса сызыкча коюлат, дейт мага жаккан макалда кайра сызыкча коюлат, сен андан лимонад жасай бил. Башында тагдыр, аягында бил деген сөздөн кийин тырмакча келет экен. Демек, биздин кебибизге башка бирөөнүн кебин колдонууда төл жана бөтөн сөз жаралат экен. Башка бирөөнүн сөзүн эч өзгөртүүсүз берсек, бул төл сөз, ал бөтөн сөздүн алдында да келет экен, андан кийин да келип калышы ыктымал экен. Демек, өзүнүн жазылуу эрежесине баш ийип, тилибизге кызмат кылып келаткан сөздөрдөн болуп саналат экен. Ушул үч учурда тең бөтөн сөз тырмакча менен берилип, баштамга менен өзгөртүүсүз берилген учуруна токтолдук. Саламатта калыңыздар.